Саламатсыздарбы, ардактуу өнөр баккан улуу журтум, биз кайрадан эле кыз жигиттин айтышында сиздер менен амандашып турган чагыбыз. Төкмө келсе төрбөшөт, төкмөгөрү төгүлсө жан дүйнөгө дем кошот демекчи. Мына ушул студиябызга төкмө акындарды чакырып сиздерге өр тартып алмакчыбыз. Андыктан келиңиздер дароо эле биздин конокторду тааныштыра кетейин. Жакында эле болуп өткөн Актаңда 2025 акындар айтышынын баш байгесинин ээси Актилек Кулпейишев мырза, саламатсызбы? Рахмат, саламатсыздарбы? Жана ошондой эле өзүнүн чечендигин билгизип, кыргыздын кыйындыгын көргөзүп келе жаткан биздин жаш акындардын катарын толуктап жүргөн Айжамал Адилбек кызы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, сонун келип алдык. Өзүңүздөр да. Жакшы, маанайлар сонунбу? Сонун келип. Жакшы. Анда баштайлы маекти. Келиңиздер, алгач эле айтсаңыздар, кайсыл жердин кулуну, кайсыл жактын сулуусу болосуздар жана бул ушул төкмөлүк өнөргө кантип келип калдыңыздар эле? Мен Өрүкзардын кызы болом, Баткендин кызымын. Зардалынын койнунда улуу тоолордун мөңгүлөрүнүн арасында чоңойгон эркек кызмын. Анан элиме ыр төгөйүн деп ушу ышкым менен айтыш чөйрөсүнө келип аралашып олтурам. Сонун, ал эмесиз? Мен кереметтүү Ысык көлдүн кулуну болом. Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Болузчук деген айылында төрөлгөм. Ошол жактан орто окуу жайды бүтүп, 2023-жылы Бишкек шаарынан Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетине келип, театр факультетинин актерлук чеберчилик бөлүмүнө тапшыргам. Акындыкка былтыр 2024-жылы 7-майда Интерньюстун жаш устат шакирт деген долбоорун алкагында Турат Жумаев жана Жылдызбек Төрөканов деген устаттарыбыз жаш шакирттерди алып атат. Акындыкка кызыккан жаштар келсеңер болот деген жардамасын окуп калып, былтыр барганбыз ошол жака. Ал жака барып агайлардан таалим алып, сабак алып, акындык боюнча кандай жолдору бар, кандай ыкмалары бар, ошолордун баарын үйрөнүп жүрүп, ошондон бери аралашып келе жатабыз буюрса. Сонун, ал эми ушул жакында эле Актаңда 2025 таймашы болуп өттү акындардын. Ал негизи кантип катышып калдыңыздар, кандай болду, ошол тууралуу бир аз айта кетсеңиздер. Алгач эле тандоо тур болду, жаш акындарга деле ушу улуу акындардын катарында эле тандоо тур болду. Анан ошо тандоо турга катыштык. Тандоо турга мына жаныңызда турган баш байгенин ээси Актилек да катышты дегендей, жалпысынан 20-га жакын акын катышып, анын 12-си тандалып алынды. Ошолордун катарына кошулуп, жакшы балл менен тандоо турдан өттүк дагы, анан кийин айтышка катыштык. Айтыш негизинен аябай жакшы болду. Деңгээли аябай так, жакшынакай өттү деп айта алам. Негизи ушул жашыбыз айтышка катышкан, бул өзүнчө ийгилик. Ошонун негизинде аябай жакшы болду айтыш. Анан ар ким аракетине жараша, талантына жараша баа берилип, мына Актилек мырза баш байгени алды. Куттуктайм. Рахмат, дагы жана. Бул жаштанбай айтышы буга чейин дагы жаштардын биз окшогон жаштар азыр көп, шакирттер, жаңыдан чыгып келе жаткан өспүрүм жаш таңдайлар чыгып келе жатат. 2024-жылы ушу жаштардын арасында Улуттук Манас театры, Кыргыз Улуттук Манас театры демилгелеп, жаңы жүздөр деп, жаңы жаш таңдайлар чыгаруу максатында айтыш уюштурган эле. Күз айларында былтыркы жылдын октябрдын 29-унда биринчи жаштардын айтышы болуп өткөн. Ал жакта байге илинген эмеспиз. Ошол эле кийинки жылы февраль айында дагы жаңы дем аттуу дагы жаштардын айтышы өткөн. Экинчи рет ал жактан дагы орунга илинген эмеспиз. Бирок жакшы деңгээлде айтыш өтүп, жаңы жаштар чыгып, жаңы демдүү жаштар ал жактан өздөрүн көрсөткөн. Эми Кудайым буйруп быйылкы жылы дагы жаш таңдай өттү. Бул дагы жогорку деңгээлде эң чоң байге фонду менен өттү. Анан керемет айтыш болуп өттү. Азыркы Айжамал айым айтып өткөндөй, анан баш байгеси буйрук экен, Кудай буйруп бизге буйруду. Сонун. Ал эми мына ушул баш байгеге дагы ээ болуп калыптырсыз. Анан негизи бул акындык, төкмө акындык өнөрдөн сырткары дагы эмне менен алектенесиздер? Балким сиздин ыр жазып калганыңызды көрүп калабыз, же болбосо обондуу ырлар дагы ырдап жүрөсүздөрбү?
Мен да бул акындык өнөрдөн тышкары ыр жазам. Анан ошондой эле кесибим боюнча бухгалтермин. Ошол тармакта дагы иштейин деген ойлорум бар. Бирок учурда мен кайда барбайын, кайда жүрбөйүн, мени айтыштын гана ауырасы тартып турган үчүн эч кандай жумуш жасагым келбей эле учурда айтыш менен алектенип жүрөм. Баракелде. Мен болсо жанагы айтып өткөндөй эле биринчи курска келгенде актерлук чеберчилик бөлүмүнө тапшыргам. Ал театр актерлугу боюнча адистик. Андан бир жыл өтпөй өз каалоом менен жана өзүм агайымдын сунушу менен ошол эле театр факультетинин театр сынчылыгы драматургия бөлүмүнө которулуп, ошол жакта экинчи курстан бери билим алып келем. Азыркы учурда да ошол жакта билим алам. Театр чөйрөсүндө өзүмдүн жаңыдан баштаган пьесаларым, драмаларым, жазган рецензия, анализдер ошол жакта аз-маз болсо эмгектенем. Анан сиз айтып өткөндөй калем кармап, ыр жазып, ар кандай темадагы көбүнчө жаштарга арналган сүйүү баяны жөнүндө ырларды жазабыз. Андан сырткары кино тармагында кызыгып 2-3 жылдан бери аралашып жүрөм. Биз 24 жылы, анан быйыл 25 жылы 2 жылдан бери Бакен Кыдыкеева Талант жана тагдыр аттуу сериалды тартып атабыз. Ошол менен алектенип атам. Акындыктан сырткары ошол азырынча. Киного катыштым дейсиз. Кинодо кандай ролдорду аткарып жатасыз? Ал дагы кызык болду. Киного биринчи сезонунда, биринчи мезгилинде жаш балдар болчу. Ошол кездеги Бакен Кыдыкееванын классташтары, ошондон кийин ошол мектептеги окуялар боюнча катышканбыз. Экинчи сезонунда баарыбыз бой жетип жетелеп ар ким өз ордун таап калган учур болот. Анда мен кадимки Каражан акын Калык Акиевдин шакиртинин ролун ойноп, Төкмө акындын ролун ойноп калдым. Бир кинодон быйылкы жылдын эсебинен 2 киного тартылдым. 2 киного тең Төкмө акындын ролу менен. Мисалы Кара кыргыз деп жакында чыгып атат. Ошо Кара кыргыз сериалында дагы Төкмө акын, жаш Төкмө акындын ролун Жарчы акындын. Анан өзүбүздүн кинодо дагы Төкмө акындын ролу буйрулган экен. Демек кинода дагы ушул өзүңүз эле өнөрүңүздү көрсөтүп жаткан учурунуз. Өнөрүмдү көрсөтүп жаткан учурум. Сонун ал эми ушул баарыбыз күткөн, баарыбыз көрөрмандар дагы күтүп жаткан ушул кыз жигиттин айтышына кезек берели анда. Келиңиздер. Баракелде. Кандай ким Кыздын баштап кырчачылы дейт. Баштап бериңиз эми. Баштайын. Баракелде. Тамаша айтыш коёлгон эле. Көңгү жұрт қоғып тұрғанда керемет ырдан табайын. Қалқымаң ырын сынайын, жақшы ырлардан салайын. Болу еліңмен артына көзөй чабайын. Амандық сұрап қалқымдан айтайын, амансыңдың ағайыны, амансыңдың ағайын. Көптен берің еңсеген ақ тілек маға жұп болды. Айтышта жолы мұнындан аябай маған жұп болды. Айтышпай жамал бір күнді аябай қату жұп болды. Ақ тілек қиын мырза кенгече айтышта деле жұп болды не, айтышта деле. Эй, бале. Жанымдағы ақынды жандырайын бұл от болып. Үйгірсем егер менен гүл болмасын жоқ болып. Ай, атаң. Эми гәудәңә қарап ырайтсын, кетпесін құрдаш жоқтан.
Алгач эле мен дагы амандык сурайм калкыман. Ай жаман сурап өттүң го амандыкты жалпыдан. Ай жамал сулуу келиптир мынан ак куудай болуп таңшыган. Ай жамал сулуу келиптир бул айтыша келсе жанчыган. Керемет сулуу жан экен бүткөндөй бунун тамчыдан. Андан элге мен дагы учурашайын бул эрке кыздын артынан. Байкадым сенин кебиңен, ой кебиңдин сенин көбүнөн. Алдыңа келип турган соң мен дагы агын суудай төгүлөм. Деңиздей болуп чөмүлөм, деңиздей болуп көбүрөм. Ай жамал келген турбайбы мына баатырлардын жеринен. Анда тамашаң айтыш куралы, тамашаң айтып туралы. Ай жамалды байкасам мына меникиндей курагы. Ой барыңдан өт сенин да мына ак тилекке дой сурагы. Бүгүн жагылганы өңдөн өт ак тилектин чырагы. Ай жамал келип калган соң аткарылат деп турам мындан ак тилектин да планы. Ой, сен дагы бойдок, мен бойдок, сезимдер турган жалындап, сен дагы ойнок, мен дойнок. Мен ыртыңда өскөн бала элем, ысык көл деген жерде ойноп. А сен сулуусуң, ой баткендин, өрүк зар деген төрдө ойноп. Эмиң ай жамал жалындуу жаштык от демин жарабастыр жөн коймок. Экөөбүз тең жашчанбыз мына элде жүргөн той тойлоп. Келишсең эгер сөзүмөң ай жамал кереметин сезүүгө, жүрө бир келбейли көл бойлоп. Өнөрдөң эгиз досумсуң, Кудайым берген белексиң. Ой, сүйүүңдүн арнап айтасың, бирок сүйүү койгон сүй кабылган делиң эмессиң. Сүйөйүм десем мен сени ой, сүйдүрөр жандан эмессиң ой, сүйдүрөр жандан. Ар кептиң айтып түйөбөң, ар кепти мага сүйөбөң. Ай жамал сен да кептериң, мындан ак тилекти жүрөдөн. Анан түзүгүрөгү жокпу деп, сен менен антип тиребе. Ой ак тилекти баланы сен көрөсүң өмүрүңдө бир эле. Түзүгүн издеп жүрүп сен, ай жамал тие албай калба күйөгө.
Аңлап мындан Айжамал, саған ақ кептерден айтамын. Ақ тілектен ақ сөзін абыдан анда байқағын. Мен башқалар оқшып Айжамал кептерден айтпайым да айтағын. Ой, сен болсоң бұ деп жүрем, менің ай жүрегім сайқалым. Оң Айжамал, мақұл десең мен саға, сен деп сана тартамын. Сен деп күн түн ойланып, сен деп башты чайқадым. Мақұл болсоң болып қал азыр, мақұл емес десең сен, анда мен кейінкісіне қайтамын. Жамал айым эми Ақтілек мырзанын катыгын бериңиз. Кызык болду жигиттин кайтамын анда демегим. Эжекем мындан айткандай мен мунун катыгын катуу берели. Қалбасаң ұзын болып, күйөнің емне керегің, күйөнің емне керегің. Қолымда тұргын қыздар көп, башқаға кебіңді давай сала бер. Айтышқа чығылар қачан, давай жерден жара бер. Мен кичинекей болсом да Айжамал аялымды чоң алам. Кубантып сенің ар күні купулуңа толалам. Ушул эле бой менен укмуш күйө болалам. Кулап калам деп ойлобо, ушул эле бой менен сени тирек болуп коялам. Өнөрдү дайым сүйөм деп, өнөргө гана күйөм деп. Өнөрдүң азыр мен тандап, өнөр менен жүрөм деп. Анан шыңга бойлуң узуну келсең анан тием деп. Айланайын Айжамал, анчалык нени дегдедиң. Аның айтып берейин. Ой, Айжамалдың көңүлүн көлкүтүп турган эмине. Анте берсең Айжамал жетчү дөймессиң теңиңе. Ардактуу нарк билген эле кызсың сен, антип жигиттерди жерибе. Өң адам болгондон кийин кемчилиги болот да. Оң антип sen meni жерибе. Aylanayın gölüküm, sen ak tilekti jölösüң. Oy,
senin kичине boyun debesең, men seni eleң oylop jatamın. Qançalık meni debesең, jamanbın aynar sen delе, Batkendin çegin korgoçu batırlardı türösün. Gelandamınday kılalı bulak tilektim planı, birigi balığı köz bir üybülü kuralı. Hazır gelindir törögülö dep getip jatat tiyerde taşı eftinde plan çıdama. Oşonduktan ököbüz bir üybülö bolup ülgünün bolsok bulağı. Anda hazırkıday günden öçüp turmak koңөрgöbüzdün çırağı. Gel andan emin ay Jamal, ortaça sanın kırgızın ököz 10 milyon kılıp tınalı. Mıktısı sensin jigitpin, аны жакшы билемин. Ой, бедавалык кылбадым, бирок четинен байкап жүрөмүн. Байкаштырып көрөлү ак тилектин сүйөрүн. Канаке болчу сен анда көрөлү менин тирегими, көрөлү менин тирегими. Айтайын анда кеп башын, кулак салгын кебиме. Байкап балким көрөсүң башкача болгон эбиме. Мен чеп кылып алып барсам дейм, бир жигит баткен жерине. Жетелеп кантип барамын мен сени өзүмдөй кылып элимең, өзүмдөй кылып элиме. Көңүлүм таап албасаң кыргызың деле көбөйбөй. Азыркы заман башкача, илгеркидей алып качып кетип өңөрбөй. Махаббат болбой калса эле, үйүң дашанга бөлөнбөйт. Көңүлүм таап албасаң ташып айткандай, миллион балдар төрөлбөйт, миллиондой балдар төрөлбөйт. Dağılı bolboy bul kızın meni jerip jatkan ubagı. Anda mese tuğandar biz munun emne kılalı. Atkarılbayt okşoyttan anda taşı eftindile planı. Açık söz aytsam ay Jamal uşunti bari beri burabı. Hazırkı tişke vergen sözünün ak tilek araң çıdadı. Anda biz komuzdun kılım buralı. Anda kozırdan aytıp turalı. Erçitip barsaң Batkenge men bolmokmun çegiңdin korgoy turgan kuralı. Eң özümdün ele jetmek ko, oy gelgen tajiklerge doydum ağa. Eң özüm ele korgup almakmın, kadimki manastan aytıp ötkönдөй. Her sırgak atqa jеңil çay qatak, atay qaçak uykusu çok jol qosak.
Улаккандын эр сыргак, анында бою мендей болгондур. Айтууга келген ушундай ою мендей болгондур. 21-де болсо да ал бүт кыргызга коргондур. Андыктан Айжамал сен деле каллаңды бир аз ойлондур. Каяктан сен билесиң, экөөбүздүн тагдырды балким жараткан өзү жазып койгондур. Дале. Баракелде. Кыздагайдан булдасын кетелик мейли куп деме. Кантип айтам сөзүмдү махаббату ушул кыш дебе. Анан сен айткан ошол кебиңе калламда калдың иштебей. Коёмун кетем десең сен жүр деймин да жүр демей, жүр деймин да жүр демей. Сыргактай болуп чың болсоң жеримең алып кетемин. Сөз берсең ага курдаш бир далай айтканга кантип нетемин. Ырас болду бул жагым, ой максатка жетемин. Эфирден кийин даптаро мен сени Баткенге алып кетемин, Баткенге алып кетемин. Алып кетсем Баткенге ата-энеңдеги күйбөйбүн. Жүрбөй болгон ак тилек башына балең үйбөйбүн. Кичине бала жоготуп күйүткө бары күйбөйбүн. Издетпей барып сурап кел анан кийин ата-энең издеп жүрбөйбүн, ата-энең издеп жүрбөйбүн. Чыккандан кийин Баткенге бул алып кетем деп атат. Ой, куржунума бул өзү салып кетем деп атат. Ата-энең чибереби деп үйдөгүлөргө чалып кетем деп атат. Айжамал сенин азыркың айтканыңда кеп жаткан. Ой, ал кептериң сенин көп жаткан. А мен эркек башым менен сени ээрчеп барганым кандай болуучу деп ойлонуп мен да көп жаткам. Эфирден кийин сен мен эмес, Айжамал мен сенин алып кетейин деп жаткан. Мен сенин алып кетейин, барып көлүмө дагы жетейин. Баратып ошол үйүмө мен үйгө телефон чалып маселемди чечейин. А сен үйдөгүлөргө кабар бер. Жуучулар барат деп айтып, ой сонун сүйүнтө турган кеп айтып. Анан экөөбүз көлгө баралы. Ал жерден жылдыздай күндөй жаналы. Тоң агайың калың журтуман ак батаны даңалалы. Барысын жоғойып жайғарып кейін қайын жұртқа баралы.
жукту эле ой кыздың го колдон келсең алып кетиңиз ой колдон келсең алып кетиңиз колдосо калкым ар качан ар жерден чыгам сүрүнбөй элиме ырдай албаймын эки жеңди түрүнбөй жолуңа макул болоюн жок деп эле түңүлбөй колдоп алар жан сеңсиңдин тиги баткендин ай күлгүлүндөй баткендин ай күлгүлүндөй алдынан ардайым айтышта болуп асыл жан аракетине кыламын өткөргүм келет өнөрдүн ар түркүм болгон сынагын шекер балкынар гүлдүн очугун келет булагын колдосоң менин ак тилек мен ташты да талкан кыламын эй ташты да талкан кыламын тарыхта байкап карасак таасын акындар өткөн ондогон алар айтыша келсе кыз менен абыдан катуу кордогон ой анбай мыктың акындын кызга алган эмес ой ал кезде жондорун бирден жонбогон ал эки сөз айтсаң акыны кыз акын болсо сөз айтып ичи томдогон ошондон бериң акындар кыз менен айтышуу кыйын деп ошол кезде эле болжогон а мен бул кызды салдым көндүрүп ой менин учурум болду тойлогон макул деп көнгөн жигитке тарыхта бир дагы кыздай болбогон макул десең мен дагы мындай ишенең албай кубарам макул деп турсаң сен мында мен жөн кантип мында тура алам буга чейин далай кыз менен айтышып алардын кылыгына да чыдагам негизиң ар бир түшкөн кыздардын ар жеринен сынагам ар бири менен айтышып анан айтыш сайын чыдагам анан бүгүнкү айтышта дагы мына Айжамал келди мунарам баткендин ай күлгүлүндөй жакшылап карасаң деп айтат жакшылап караймы адам ысык көлгөң ап кетип баткендин ай гүл булгүлүн мен ысык көл менен сугарам ташты да талкан кылам дейт алдыман келгендин башын жулам дейт кандай нерсе болсо да аягына чейин турам дейт Айжамал мында жактың го мен издегенимди таптым го ак тилек сенин бактың го Айжамал менин бактым го байкап турсам Айжамал көңүлү күндөй жайнаган ой бул айтканынан тайбаган эфирге келип ушундай эл ичинде сайраган
Эжекемде жанатан сүйлөп айтты эле. Ой жана Айжамал ырдап атса тиякта. Айжамал тарапта болуп, эжекем да ырдың угатта. Бирок Айжамал макул деген соң, эжекем унчукпай калды биякта. Анда жөн турбай, мына мен дагы эжекеме коёюнчу суракта. Эфирден алып барып жүрөсүз, эчен чеченсиз. Эфирлерде көп жүрүп ая башкачасыз бекемсиз. Анан бизди да мындан айтыштырып, бул эфирди дагы көтөрсүз. Сизден бир нерсени сурайын. Бири-бирибизге биз мында жарашып калат бекенбиз. Кыз макул болгондон кийин куп жараштырып жиберебиз да. Эй бале. Биздин Айгүлгүлдү көлгө алып кетем деп атасыз. Кандай ой? Чындыгында эле кете турган ниети бар бекен укпайлыбы? Эй бале. Өзүң айтты биринчи мен муну отунан далгат чалайын. Алып кетем деп калдым көлүнө деле барайын. Ар нерсени бир айтат, аргасын мунун табайын. Өрүксүз жерге барганча көлдө өрүк көп, өрүктүү жерге барайын, өрүктүү жерге барайын. Арманы да жерлер көп бизде. Карап мындан олтурсам меникиндей боюң бар. Акынды калга чамынган башкача мыктың боюң бар. Эми колдоп коштоп бул жерден сүрөп бизди коюңдар. Эй бале. Байкашымча дой негизи бизде кододон чыгат сонундар, кододон чыгат сонундар. Жүрөлү дайым ак тилек ушундай жерден ырдашып. Өнөрдө мыкты болсок тең далай кырдашып. Жүрө берелиң аргачан махабат ырдан ырдашып. Ордубуз таап алсак, орошон талант атансак, ошого жетим бир бакыт, ошого жетим бир бакыт. Сияга биздин кыз макул болуп койбошу. Макул кылдык. Açık çıktın Ayjamal, azırkın aytkan sözlerin. Бирок азыркы айткан сөз менен сен кандай максат көздөдүң? Ой эртерээк алып кетсем деп сени көргөндө менин дагы чышып атат көздөрүм. Анан кодо деп жанатан бери кеп айтат. Ой билбеймин аны неге айтат. Кайраң эфирде менин ми каллямды чайкап көп айтат. Айжамал айым антпеңиз. Эртең кайын журтуңа барганда алдыман чыкса байкебиз. Анан ак тилек кодом келгин деп турсаң анан кантебиз. Андайың Айжамал болбойт да, ал сөзүң мени кордойт да.
Andan көрөк Айжамал, ашығым десең жарашат, ақыным десең жарашат, асылым десең жарашат. Ағайың елдің алдында қоды дөбей, сен мені батырым десең жарашат. Ошондо сенден далай қыздар үлгінің алып қарашат. Ағайың туған барысы саған ақ бата беремін деп талашат. Эми таптыбың Айжамалда қыз бақтысын, ақ тілек алды шаштысын. Азыр эфирде тұрып біз дағы сөздерден айттық жақшысын. Анда мен көлгө алып барып қондырам бұл баткендин асыл аққызын. Айжамал өзің айтқандай, мұнаң ағайын қырғыз елінен аруақ жүрелі біздің қырдашып. Ағайын елің бата берсе біз ашабыздалай қырдашып. Бұл өнер деген қарачы, өнер деген түбөлік. Өнерді мұндай ұшындай екі адам жүрет сүйеніп. Өнерді мұнан ұшын деп бір-бірі бізге күйелік. Анан ашықты қырын бір ырдап, аруақ еске түйелік. Өмірді бірге бололуң, өнерді бірге бололу. Өмірді бірге бол, босоқтан өнерді бірге жүрелу. Жағалданып, жағынып, анча-мұнча тарын атап, келіңіз көңілін алып қой олдағы эфирісіз жиынтықтайлы. Батыр деп менің айтқын дейт мен бұл тұрышымды батыр лештен ұялам, батырым лештен ұялам. Ерчіп кетет мені деп қуаттың бы құтыңды. Дой кетейінше өнерді түшіре көрбе дұхыңды, түшіре көрбе дұхыңды. Эфирда қалдың аяқтап, біз жатабызда лежам ақтап. Азыр мұнан Айжамал ырдап өтті ұқшой жақшыңырды ой санаттап. Жанатам берең ырдаштығы көбіз қош-қош қанаттап. Менің Айжамал саған айтарым, айда ардайым биік жайда бол, ақын болсоң майра бол, ағылып тұрған дайра бол. Ағайың елді сүйгізгін, ақындығыңды білгізгін. Қазаққа барып айтышсаң, ой қардығып сенден сүрдіксін. Анан түндіктен мықты жігіт тап, түп тамырын жойогер, түпөйл ажырымдарын түштік менен түндіктін. Анан жолборстой көуіл өстіргін, жоғотып санын кіргіздін. Анан үлгісі болғын Айжамал үй бүлөдөгү бір дектін. Қастарлың ақын болы көр, Айжамал қадамдарыңа гүл бүтсін.
антип мен эки акынын ортосунда отуруп эле сиздердин сөздөрүңүзгө төм көккө жетип сүйүнүп эле жыргап отурам. Анан ушул сиздердин айтышканыңыздарды карап отуруп ушундай суроо жаралды. Негизи эле ушундай куюлушкан сөздөр кайдан келет сиздерге? Бул өнөрдү дагы да болсо өрчүтүү үчүн кандай китептерди окуйсуздарбы? Балким башкалардын айтыштарын көрөсүздөрбү? Жакшы суроо, бул өтө кеп келген суроо. Мындай башка адамдардан, курбу курдаш достордон эң биринчи келип эле сурайт. Мындай сөздөрдү каяктан табасыңар депчи. Каяктан келет мындай сөздөр деп. Сөздөр айтат просто. Сөз негизи сөздөр бар. Кыргыз тили сөзгө бай казына го. Биз эпосубуз дүйнөлүк дүйнөдө биринчи орунда турат. Бул манас эпосубуз мисалы сөздөр бар. Бирок ошону эле ордоруна коюп кынапталып айтуу бул өзүнчө бир чеберчилик деп ойлойм. Биз ошону аркалап жүрөбүз. Аны сөздү байытуу, сөздү багып ар кандай болот. Биз макал жаттайбыз, китеп окуйбуз көбүнчө. Анан кээде ал дагы жардам бербей калат. Ар кандай учурлар болуп турат. Акындын ички толгоосу бар, анын өзүнүн жеке жашоосунда болуп аткан окуялар болушу мүмкүн, терс таасирин жараткан. Кээ бирде кубанычтуу окуя болобу. Ошолор дагы аябай таасир этет. Мисалы, бир жерге келип, эргүү деген бар бизде, илхом деп коебуз го. Эргүү келбей калган учурда эки сап таба албай калган учурлар болот. Таба албайбыз. Жөн эле турган эки сапты куюлуштура албай калабыз. Ал учурда кандай кыласыздар? Ал учурда болушунча аракет кылабыз. Анан көбүнчө мындай болот. Сахнага элдин алдына чыкканда, анан ушундай бир эфир же бир башка жактарга келгенде, бир мындай жоопкерчиликтүү жер болгондо, өзүмдүн жоопкерчилигим көбөйүп, ошого ойлонуп, толгонуп, кандай десем, жоопкерчиликтин көптүгүнөн ырлар чыгып кетет кээ бирде, эргүүң аз болсо дагы. Көбүнчө ошо эргүүгө көз каранды болуп калабыз. Ушул сымал болот да. Бизде ушундай. Сон келгиз, анда сиздин да жооптоо. Менде дал ушундай. Болушунча аракет кылам, изденгенге аракет кылам. Ар дайым китептерди окуп, анын майын чыгара түшүнүп, анын жан дүйнөмө сиңирип алып, ошондон бирдеме тапканга аракет кылам көбүнчө. Анан Актилек мырза айткандай, эргүүгө байланыштуу болот. Мына бүгүн эргүү манча келбей калды эле, жакшы тиге албагандай өзүмө канааттанбай турам да. Ушундай учурлар болот да. Кээде болот, кээде жөн эле тим эле ырлар куюлуп, агылып эле өзүнчө ушундай жан дүйнөң балкыйт дагы, түркүн ырлар чыгат да. Ошондой маалды дагы кармап калып, кийинкиге ошолорду калтырып коюп, аны кийин деле ушуларды айта жүрөйүнчү деген бир ой топтоолор дагы болот акында. Ушундай болот, айтор өнөргө жаңы кадам коюп, жаңы тамтыңдап келатканы үчүн кыйын болуп кете албайбыз. Азырынча ушул деңгээлдебиз. Анан бул ушул деңгээлде калып кеткен эң жаманы, ушул деңгээлден көтөрүлүш керек, бийикке түшүп кетпеш керек, же ушул деңгээлди кармап, анан акырындап көтөрүлө бериш керек деген жакшы ниеттер бар. Ошон үчүн ар дайыма изденип, аракеттин үстүндө болушубуз керек деп ойлойм. Туура айтасыз. Сон азыр байкашыбызча дагы ушул жаш акындар, төкмө акындардын саны барган сайын көбөйүп келатат, Анан сиздерде негизи бул тууралуу окутуулар болобу, же болбосо кандай, бул мисалы таймаштарга кантип катышып каласыздар, же болбосо атайын өзүңүздөр айтып кеткен устаттардын жолу менен кетип, ошолор аркылуу байланышып каласыздарбы? Туура айтасыз. Азыркы учурда жаш төкмө акындар, жаңы чыгып келаткан, кызыгып аралашып аткандар көппүз. Биз аябай эле бир кезде калды эле го, баягы 4 эле төкмө калды Кыргызда, мындан кийин төкмө акын чыкпайт деп. Жок, бирок Кудайга шүгүр, азыр чыгып атат биздин агайларыбыз, устаттарыбыз. Алардан кийинки жолдон улап биз келатабыз. Биз деген азыр Кыргыз улуттук манас театрына барып, жумалык сабактарыбыз болот. Жума сайын 1-2 ирет барып, ал жактан барып тема айтыш кылабыз, алым сабак айтышабыз, бири-бирибиз менен айтышабыз. Ал жактан Мамел Исраилов, Кубат Тукешев, Турат Жумаев, Жылдызбек Төрөканов, Мамбет Орозо Мамбет Өмүр уулу, Мамбет Орозо уулу байкелерибиз, агаларыбыз сабак өтүп турат. Акындык тууралуу бизди айтыштырып, сынап турат. Анан ошол жакка барып, жаштар ошол жактан жарыялап, сынактарды ошонун эмесинен катышып калабыз. Азыркы кызыккан жаштар, буюрса акырында өсүп келе жаткан жаштар көп. Азыр Айжамал айым айтып кеткендей, буюрса баарыбыз өскөнгө ниет кылып, ким эле ушул бойдон, ошо бойдон, мисалы Аалы Туткожоев агаларыбыз бар, Жеңишбек Жумакадыр агаларыбыз, алар ошо бойдон түшүп калган жок, алар да биздей болуп, ушул жолдорду басып өткөн, тамтаңдап, комуз кармап, эргүүсү келип, эргүүсү келбей, кээ бир жерден ырдаганда, эргүү келгенде кээ бир сөздөрдү ырдап атып, анан өзүңүз таң калып каласыз, ушундай сөздү каяктан таап ийдим мен, өзүм депчи өзүңүздү таңыркап каласың.
ошол сыналуу акырындыктан өсүш боло берет экен. Ошондуктан аракет кылып атабыз, агайлардан сабак алып атабыз, алардын нускасын угуп атабыз буюрса. Сонун. Анда ушун менен эфирибиз дагы жыйынтыктайлы. Бүгүн эфирге келип, конок болуп ушул эл сүйгөн айтышты дагы элдин черин жазып, жан дүйнөсүнө дил азык тартуулап бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да сиздерге ийгиликтер каалайлы. Чоң рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ардактуу каармандар, мына бүгүн кыз жигит айтышыбызга көп болдуңуздар. Негизи эле бул өнөрдү кыргызга теңир берген, аянбастан өнөрдүн генин берген. Бул да болсо бабалардын касиети, эч ким акын боло албайт тегин жерден деп Гүлжамиля Шакирова эжекебиз айтып кеткендей эле, чын эле бул акындык өнөр эле баарына бериле бербейт экен. Мына ушул төкмө акындык өнөрдү жүрөгүнө сактап жүргөн, барктап жүргөн жаш ак таңдай акындарыбыздын айтышына көп болдуңуздар. Дагы да болсо мындан ары ушундай айтыштарды сиздерге тартууламакчыбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.